жанындагы киши чүчкүрсө, анын чүчкүрүүгүн уккан киши ага ярхамукалла деп айтыш керекпи? Ошол чүчкүрүктү намаз окуп жаткан адам угуп калса кандай болот? Өзү чүчкүрүү боюнча мындай, мусулманды мусулманга болгон акысы деп пайгамбарыбыз айткан. 5 акысы, бир риваятта 6 акысы, бирөөсү чүчкүргөнгө жооп берүү. Мусулмандын мойнуна милдет болуп калат. Качан чүчкүргөн киши альхамдулилла деген сөздү угуза айтса. Айткан жок, менин мойнумда милдет жок. Айтты, ичинен айтты, менин мойнумда милдет жок. Угуза айтты, чүчкүргөн уктум мен. Альхамдулилла деди, менин мойнумда милдет болуп калат, важип болуп калат. Не деш? Мындай деп. Ярхамукалла, Алла сизге райым кылсын. Алла райымына бөлөсүн деп. Аллага мактоо айткан кишиге, чүчкүргөн кишиге ушундай жооп берүү милдет болуп калат. Ал болсо дагы аны сизге айткан болсо, Алла жооп бериш керек. Ага сүннөт болот. Не деп? Яхдикумуллаху ва юслиху балакум. Алла сизге хидаят берсин, туура жол көрсөтсүн. Жана абалыңызды оңдосун деген дуа. Намазда альхамдулилла деп чүчкүргөндөн кийин, мындай чүчкүрдүңүз альхамдулилла десеңиз, намазыңыз бузулду уже. Экинчи каяктан эмне кылмак эле аны? Намаз бузулуп калат, андай дебеш керек. Чүчкүрдүңүз унчукпайыңыз болду. Ажырашкандан кийин идде сактап алса бактысыз болот дейт. Ошол чынбы дейт. Туура? Күнөөкөр болот. Күнөөкөр болот. Көп ушундай кылат да, идданы сактабастан туруп эле башкага турмушка чыга берет. Андай болбойт. Ислам дини таза дин. 3 айыз күтсүн. Мурунку күйөөсү менен канча жыл булар бирге жашап, канча чогуу жатып тияк-бияк, ислам дини ошон үчүн тазалыкты карайт. Жатыны толук таза болсун, кийинки күйөөгө чыкканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыюу салган. Ошон үчүн бул 3 айыз көрүү Кур'ани Каримде бул. Вал муталлакат ятараббасна би анфусихинна талатата куру. Талак алган аялдар өз жанын алар кармап сабыр кылып күтүш керек. Эмнеге канчага? 3 период, 3 айызга. Андан кийин ана турмушка. Ким ошол 3 айыздын учурунда эгерде нике кыя турган болсо никеси өтпөйт. Барекет нике кый бербейби? Өтпөйт ага. Өтпөйт. Болсо нике кыйса болот экен десе өтө чоң күнөөкөр болот.